Бізден сораса, только біз айбымыз болушы мүмкін. Только бізде мына немені қылып берейін, мына ешікті жасап берейін, мына рамды қылып берейін. Абраздағы мамырларды шақырыңыз. Жекелер, ушул жаңы мұғалімдерді коллектив біреуін таныбаса, аға біз күнөлі емес бізді. Ош шаарындагы Салижан Шарипов гимназия мектебинин директору иштебеген мугалимдерге айлык жазыланы өз алат. Мындай дооматты аталган мектептин мугалими Барно Усманжанова коюуда. Ал билим берүү мекемесинин жетекчиси Нурай Душееваны мугалимдер менен педагогикалык этиканы сактабагандыкта айыптоодо. Окутуучулар келмепти, келмеген окутуучуларга ойлуу жазылган деп айтсам, мугалимдер келбей жатат. Жок, мугалимге айлык жазылган деп айтсам да, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы маани берген жок. Алар директор менен жакшы иштегиле деп айтышты. Шаардык билим берүү башкармалыгына арыз менен да кайрылгам. Мындан сырткары директор шаардык билим берүүгө барганымды билип, мени чагымчы деди. Мен кайерге өтсам, гнида, катализатор. Биз номер 22 Салижан Шарипов атындагы мектеп гимназиясына барган учурда директордун бөлмөсүндө чогулуш болуп жаткан экен. Мектеп директору маалымат жыйындагы нараазычылыкты талдап жатканы маалым болду. Биз азыр маалымат уктук, актриске маалымат кетип атыптыр. Насколько правдоподобно, мен дагы жаза бергиле. Мектеп директору мугалимдин дооматтарын четке кагып, жаңы дайындалгандыктан айрым кесиптештерин таанып үлгүрө электигин билдирди. Эжеке менен бирме-бир тет-а-тет жолугушуп дагы көрө элекмин. Жеке мамилем деле жок, конфликтим дагы жок деп эсептеймин. Себеби жетекчи катары мен ар бирине бирдей тегиз мамиле талап, тартипти талап кылышка бул ар бир жетекчи милдети деп билемин. Эжекенин жеке мамилебиз жок болгондугуна карабастан, негедир ушул позицияны ээлеп алгандан биз деле кыжалатпыз. Эжеке көбүрөөк кыйналып атат мектепке караганда, бизге караганда. Мектептин айрым мугалимдери кесиптешинин айткандарын төгүндөп, акча топтоо өз каалоолору менен ишке ашкан деп жатышат. Окутуучулар хаммасы ПК маалисini Мугалимдер өздөрү ыраазы болуп 50 сомдон топтогон. Бул боюнча менде протокол бар. Берген мугалимдердин да тизмеси бар. Протокол, оригинал протокол 50 сомликке ыраазы болушкан и bunga Номер 22 Салижан Шарипов атындагы гимназия мектебинде ата-энелерден 2022-2023 окуу жылында ата-энелер комитети жылына 1 миллион 200 миң, 1 миллион 300 миң сомдон топтоп турган. Ата-энелер комитетинин төрагасы бул каражат мектептин кем көсүгүнө иштетилип жүргөнүн билдирди. 2022-2023 чогулган сумманы айтсаңыз, канча сумма чогулду? 1 миллион 200 миң, 1 миллион 100 миң түшөт эле. Мисалы, жылына. Енді ondan бері эки этаж полный пластика болды. Оны ошо акчага кылынган. Оны бизге алиги мэрия или гармы берелек. Мына экинчи этаж полный мына эжекеди мына жерде эжекеми келди да буяка. Мыналары мисалы эшиктери, мына мебелдери полный ошо акча алынган. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси аталган иш боюнча комиссия түзүлүп, текшерүү үчүн токтом даярдалып жатканын айтты. Башкармалыкка 16 апрелде Барно Усманжановадан арыз келип түшкөн. Азыр байыр буйрук даярдап койдум. Комиссия түзүлдү бул боюнча. Азыр биз буквально азыр ошо башчыбыз милдетин аткаруучу агайыбыз келсе, кол коюп берсе, анан биз бул текшерүүнү баштайбыз. Эми негизинен ал жерде көрүп атасыңар, өзүңөр уктуңар, ошол мектептин жетекчилеринин туура эмес жасаган иштери, мугалимдерге карата жасаган мамилеси, мугалимдердин жана бир ата-эненин нааразычылыгы боюнча да. Президент Садыр Жапаров балдардын мектепте акысыз билим алуу укугун ишке ашырууга мамлекеттик кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын негизинде мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча каражаттарын чогултууга жана мектептердин алдындагы коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынары белгиленет. Ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдердин жоопкерчилиги каралары эскертилген.